Rahmat. Kaçışma gülü. Eşek işte vatçayıt bol odat da bir yağı. Assalamu alaikum. 3 ay boyu nervin mekkem kılıp, çıtap, saktap gelip, akırın korot otkan muhallimler. Assalamu alaikum. Otursan ele жылабыз деп bir gün geç çeyin alıp жүрген taksistler. Саламатсыздарбы, урматтуу Швецияда иштеген тигичилер. Сиздер бар, биз мынтип кийимчен турабыз. Эгерде Швециядагылар иштебесе, биз кандай турат элек ким билет деп койсун. Жоқ, біз жақшыла тұрады елек, талас ұйқыдан ойғанған жаш балаға оқшап тұрады еле да. Анда талас менің жанымда тақыр жүрмей емес да. Недоуни болчу. Ең қызығын айтсаң, Учурашпайсың бе сен? Ассаламалейкум. Азыр Кыргызстанда сет деген аябай көбөйдү. Envy, Safe Business, Smart Rich, Ariflame деген компанияларга жазылып алып, артынан адам жаза албай жүргөндөр. Қол шауып атқандар бүт жаза албай жүргендер. Саламатсыздар бе, пенсионерлер? Саламатсыздарбы, ар түрлүү кесиптин ээлери Айтор ар бир айдын 6-сына келген жалпы көрөрмандар кутманды кошок. Кечиңиздерми? Рахмат, чапкан колдоруңуздар менен ылайым тынбай акча санап калыңыздар. Баарыңар миллионер болуп кеткилечи. Ал эми балдар Майрам жөнүндө сүйлөйлү. Майрам жөнүндө сүйлөйлү. Мына азыр мына Кыргызстандын эгемендүүлүк алганынын айрымдары интернетте канча жыл болгонун билбей атышат. А биздин жигиттер билсе керек, мен ушу толугураак сенден сурайынчы мына. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына канча жыл болду? 28 жыл болду. О, каяктан билесиз сен? Сен мен биринчи класска калган күнү таркап кеткен Союзчу. Союз тарап кеткенин каяктан билдилең? Союз таркап кетти, эжекелер сүйлөшүп аткан уккам. Ошондо ойлонуп калдың, тарап кеткен турбай деп. Ооба. Тил боюнча канча жыл болду? 30 жыл болду. 30 жыл болду. Ой, азамат. Бирок билгениң жакшы. Бирок сен ошол жылы мектепке барбай эле койсоң болмок экен. Эмнеге? Сен мектепке барганда Союз тарап кеткен турбайбы? Сен барбасаң мүмкүн тарабай калат беле дейм да. Общем, окубай эле коюп опсуң да. Окубай эле коюсоң болмок экен. Сен окубаганда Союз тарамак эмес экен да. Окуганым жакшы эле болду да. Эмнеси жакшы болду? Окуп эмнени кыйраттың, айтчы. Окуп атпайм. Эмнени окуп атасың? Азырбы? Эмнелерди окуп атасың, айтчы. Одноклассник, Facebook, Instagram'дарды окуп атпаймынбы? Аны окубайт, аны жөн эле көрөт. Комментарийни окуп атам да. Комментарийде эмнелерди окуп атасың? Контейнерде мектеп салдык дегендер окуп атпаймын. Боке. Бул жерде Рахмат. Бул жерде бир эле сен эле комментарий окубай, мына элдер да комментарий окуп атат. Көрдүңбү мындай карап алып. Келе азыр мындай кылалы, жигиттер, биз общий кирип барып комментарий окуйлу. Шефтин баласына микрофон берет. Шефтин баласы Каныбек Разыков концертибизде. Улантат. Хаке. Кане. Жүргүлө биз комментарий окуп жыргайбыз, жүр. Барбы? Рахмат, шефтің баласы деді мені, рахмат. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Танымагандар кайсы шефтің баласы екен деп танымай жүрсөңүздөр өзүм айтып коеюн. Рахман Разыковдун уулу болом, экинчи аялынан. Анысын да айтып коюш керек да, ачыгын турабы. Мен азыр сиздердин астыңыздарга бир жигитти чакырайын. Ал жигит Кыргызстандан кеткенине 1 жылдан ашып калды. Анан кийин 2 ай мурун келем деди эле. Кайра коркуп келбей калып, кайра мына 1 ай болуп калды, кайра келди. Россиядан келди. Сиздердин кол чабыңыздар менен ошол жигитти тосуп алайын. Азыр мына пакетти алып алайын. Көргөндөр кызыл пакет деп атасыңар, ал эмес. Жөн эле бул. Ошонун пакети.
орысты чакырып алабыз. Кол чабалары менен тосуп алабыз. На свете Спасибо, бывает. спасибо, спасибо. Здравствуйте, Коля. Добрый вечер. Вот. Вот люди сидишь. Русский слово скончался. Вот, прочитай. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, жители нашего прекрасного города Бишкек. Добро пожаловать на новый сезон, на старт Арбир Айдын Алтысы. Еще раз добро пожаловать, друзья! Жақсы. Орысша Арбир Айдын Алтысы болуп эле айтылат экен да? Каждый месяц 6 числа. Ошенткен. Орысша билбесем, ошол жерин түшүнүп калдым да менчи. Мен эле эмес, өз көпчүлүгү түшүнбөйт бизде Кыргызстанда турабы. Бул орус ойлоп атат да, элдин бардыгы мени түшүндү депчи жабып. Мен кыргызмын. Урпагымын Манастын. Чачылганды бириктирген, кураган мекен үчүн. От боломун өчпөгөн кыргыз үчүн тирек болуп туралам. Мен кыргызмын. Урпагымын Манасын. Ассаламу алейкум, кутманды кушуа кечиңиздер. Мен бүгүн концертке дагы бир жолу куш келипсиздер. Өчүр. О, енең. Мына орусқа эмне болду, Бирок орустун кара жорго билеген сон көрүнөт экен, Жул болам деп билет экен да мында. Жул боламын деп. Молодец, Коля, молодец. Сен кыргызча билет турбайсың, Коля. Билем да кыргызча. Ана кыйнабай эле кыргызча эле сүйлөбөйсүңбү? Кичине кыйнайын дедим да. Сен эле калдың эле бизди кыйнабаган. Бизде Кыргызстанда көп улуттуу адамдар аябай көп жашайт да. Мисал үчүн айта турган болсок, кыргыз, орус, дагы бир улут бар, аябай көп, өзбек улуту. Şükür senge Allah'ım. Bardır benim hayatım. Başımdaki gül tacım. Udur benim ana canım. Uyga kesem kütüp olgan. Mehirle bag'riga bosgan. Jilmayib yüzümden qilib o'pgan. Rayhon gülüm anajonim. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, Bishkek shahrining ahli xalqi, konsertimizga xush kelibsizlar. Молодец. Канча тилди билет экенсиң. Молодец, Коля. Тил билсең ач калбайсың. Мына бизде Кыргызстанда көп улуттуу адамдар аябай көп жашайт деп эдимби? Бизге чет жактан дагы туристтер көп келип эс алат. Мына мисал үчүн биз кайсы мамлекеттин акчасын ишетебиз? Долларды көп ишетебиз. Мына Америкадан келишет көбүнчөчү мына. Yes, I speak English because I live in Kyrgyz Republic. I live in city Bishkek. I live in city Kyrgyz girl. Ladies and gentlemen, you are welcome to concert. Hey, молодец. Oh my god. Молодец. Жакшы да бул туурабы? Мына, билесиңби? Мага дүйнө жүзү боюнча бир мамлекеттин тили аябай жагат да. Кайсы тил? Жок, биринчи кыргыз тили жагат, экинчи орунда Франция. Dömen delap. Ana. Dömen souris. Ana. Merci, mademoiselle, merci. Vay. France, Paris, merci. Merci, mademoiselle, merci. Ana. Rahmat. Başında emniye dedin? Niye böyle laf dedin? Dömen delap. Ha? Dömen delap. Dümen de laf. Qanday sonuna? Dümen de laf. Özbek tuğanların sözüne okşaş gene. Bayqadыңыздар mı? Dümen de laf. Dümelap kettim. Молодец. Qo'shni mamlakatlardan, qo'shni mamlakatlardan. Tajik. Cumhuriyet Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. Men tojikcha midoram, qirg'izcha midoram, o'rischa midoram, o'zbekcha midoram, qazaqcha midoram, arabcha midoram, anglizcha midoram. Dushanba kuni Xo'jaand 200 kilometr. Men tojikcha midorammi? Молодец. Баяғы ақырғы сөзі жақсы екен. Мен тәжікем меданамми дегенің, алма жейсің бе дегенге оқшаш екен. Байқадыңыздар ма?
Молодец қожа, молодец. Чоң рахмат. Қол жайып қойыңыздаршы қожаға. Тиге сіздерде қырғыздарда бір жақсы мақал бар екен. Не деген? Орысыменен дос болсаң, ай балтаңды ала жүр деген мақал бар ғой. Бар? Балтаңыз қана. Балта бы? Азыр ал мақал өзгөрүп кеткен да. Азыр бізде башкача мақал шыққанда, орыс менен дос болсаң, мұны ташты ала жүр деген. Бізде азыр үшінде таш алып жүре тұрған болып қалғанбыз. Бары. Қожа, бұл ташты сен жоғалтпауын. Бұл таш қайерден келген білесің бе? Қой таштан келген таш. Мұны сувенир қылып қойып қойсаң қолдан келсе. Қожа Жақпаров. Ай балтаны сұрап жүрет менден. Қанек? Не ол досым? Ол жанағылы мен таныған патсаң қожауы? Ончолық өлі патсан емес қойым. Патсан болып тұрмай, біздің алдымызда патсан да. Ошо қожа. Елен қолчабының барлығы ұшуға болды азыр. Ова, ушунун талантына елдер аябай сонун қол чапты бирок Ильяс. Ошоны айтып атам да, жаман қолчабы ұшты ғой. Қожа ушул кетиште кете турган болсолчу, биз экөөбүздү жөн эле басып өтүп кетет бул. Билесиңби шуну? Жок. Сен экөөбүздү колу менен эмес, буту менен көрсөтүп калат аны экөө деп. Билесиңби шуну? Жок, эми сен жакшы билесиң, кожо татар өзүчү. Татар бар жерде, эмне катар барбы, эмне? катал бар деп коебу. Эми басса басыптыр да досум, эми жаштар. Муну алдын албаса болбойт. Кане? Неге? Алдын алыш керек. Бул кетиште кете турган болсо, экөөбүздү жөн эле басып өтүп кетип, азыр кайткандай эле болот. Мындай кылбайлы. Не кыл дейсиң? Айт. Кожонун мындай бир аз мындай бизде өзү кыргыздарда ушундай го, мындай алдыга чыгып баратканда эле мындай аркасынан эле иш козгоп коюлат го. Бизде эле ошентип иш козгоп койбойлу кожонун үстүнөн. Эми койчу, жөн эле койчу, жаштар өсүп келатканда досум эми. Өзү менен өзү ошакта алек жүрө берет бул. Иш козгоп койсоң, акырын иш козгоп койсоң, ошо менен алек болуп эле жүрө берет. Эми буга иш козгоп коюш оңой эле. Эмне деп иш козгоп койсуң мисалы? Бир күндүк концерттин акчасын кожо жеп коюптур деп коем. Жок, болбой калат. Неге? Кожо күнүгө тойдо, билесиң да. Ооба. Акчаны баары ушуда. Мынакей бир күндүк акчаңарды берип койсо эмне кыла алабыз экөөбүз? Эчтеке кыла албай калабыз. Мындай чечилбей турган маселе менен козгош керек да мунун үстүнөн иштичи. Не десе болот эми? Мындай кылбайлы Каныбек. Азыр мына 5 улуттун тилинде сүйлө да, 5 улуттун тилинде. Сонун сүйлөдү. Сонун сүйлөдү. Кыргызстанда 80ден ашын улут бар. Туура? Туурабы? Калган 75-и капа болуп калды азыр мына жерде келгендер. Азербайжандар келип отурган болушу мүмкүн, Индустан келип отурган болушу мүмкүн. Биз жөнүбүздө деле сүйлөп койсо болбойбу деп мындай тарынып калат да, капа болуп калат да алар деле. Ошондо эмне кыл дейсиң? Мындай кылбайлыбы? Улуттар аралык маселе козгоду деп туруп иш козгоп койбойлубу? Тим более мунун апасы кыргыз эмес. Апасы ям өтүп кетти да кече жакында. Жаткан жери жайы болсун. Майлы козгойлу. Как раз шерик болот экен да. Өзү менен өзү ошакка барып жүрөп жүрүп эле өзү менен. Туура айттым э. Алдын ала көрүш керек. Мындай жаштарды азыртан эме үстүнөн иш козгоп. Ушундайларды мага айтып турбасаңар, унутуп калам кийинчи басып жүргүн чындап эле. Ооба.